Сабак учур эмес азыр. Сабак учур, бирок сурап алып келди бизди. Сурап алып келишти. Агай өзү. 2010-жылы парламент Идаев Бекмырза агай. Бекмырза агай, Бул видео шайлоого аттанып жаткан Азаттык партиясынын Ош шаарынын тургундары менен жолугушуу учурунда тартылган. Анда Борбордук аянтка келген студенттер аларды мугалимдер ээрчитип келгендигин айтышкан. Маалымат соц тармактарга чыгаары менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ыкчам чара көрүп учурда териштирүү иштерин баштады. Сотко чейин көндүрүү иши ачылып, аларды сурак алган. Сурак алып 10дон ашык студент сурак берген. Андан сырткары мугалим деп айтылган жарандарда сурак беришип, бүгүнкү күндө андан сырткары да канча студент баргандыгы аныкталып такталып жатат. Жана ошол катышкан студент деген жарандарды күбөлөрдү бүгүнкү күндө азыркы күндө да чакырып сурак иштерин жүргүзүп жатат. Жолугушууга келген жаштардын айрымдары Ошмуда окуйбуз десе, кээ бири Ош туунун студенти экендигин ырасташкан. Студенттерди сабак учурунда үгүт иштерине аралаштырганы үчүн Ош мамлекеттик университети тиешелүү тараптарга чара көрүлгөнүн билдиришти. Бул боюнча окуу жайдын жетекчилиги териштирүү жүргүздү. Жыйынтыгында Ош мамлекеттик университетинин педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин деканына эскертүү, андан ошол эле факультеттин 2 окутуучусуна сөгүш берилди. Бул жыйынтык менен жетекчилик азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Башка мугалимдерге дагы кайсы бир саясий иш-чараларга шайлоо учурунда катышпоого, жумуш учурунда катышпоого эскертүүлөр берилди. Ал эми Ош технологиялык университетинин жетекчиси буга чейин мугалимдер жана студенттер арасында сабак учурунда үгүт иштерине катышпоо тууралуу түшүндүрүү иштери жүргөндүгүн айтат. Мында да учурда ички иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Студент сабагын мындай мыйзамсыз түрдө таштап, сабакты таштап коюп, ошондой иштерге кете турган болсо, биз студентти баягы окуудан четтетүүгө чейинки жолдорун карайбыз. Мен баягы студенттин мурдагы историяларын да карайбыз. Кандай сабактарды калтырган. Экинчиден, ошол сабакты үзгүлтүккө учуратып, студенттерди жөнөткөн, студенттерге жооп берген, же болбосо ошол саясий процесстерге аралашууга негиз берип жөнөткөн окутуучуларды биз жумуштан айдашыбыз керек. Албетте ушундай чечимдерди кабыл алууга аргасызбыз. Азаттык партиясынын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы аталган саясий партиянын ишмердүүлүгүнө баа берүү сунушун Борбордук шайлоо комиссиясына жибергенин билдирди. Азаттык шайлоодон четтетилеби же жокпу, партияга карата кандай чара көрүлөт? Тергөө иштери аягына чыккандан кийин гана белгилүү болот. Шайлоодон четтетүү же болбосо партияга чара колдонуу буну бир гана БШК чыгарат да, колдонот. Тактоо иретин айтып кетейин, ички иштер органдары бул ишти карап тактап чыгып териштиргенден кийин кайсы статьяга туура келген болсо, ошол статья боюнча сөзсүз түрдө чара колдонулат. Бул иш жөнүндө калып кетпейт. Тем более бул жерде админ ресурс деген нерсе болуп атат. Биздин президент Садыр Нуркожоевич өзү буга өтө каршы чыккан. Ошондуктан мындай нерсеге биз жол бербейбиз. Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамына ылайык шайлоо жараянында депутаттардан сырткары бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин үгүт иштерине катышууга тыюу салынат. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага 21 партия, 306 талапкер бир мандаттуу округдардан ат салышууда. Кенжебек Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.